Assalamu alaikum. Kuldu Rabbisi жақшы көрөрүн кантип билсе болот. İnsan özün Allah Taala kандай жақшы көрөрүн кантип билсе болот. Rabbim meni жақшы көрүп атабы, жақшы көрбөй атабы кантип билемин? Sen өзүң суроо бересиң. Sen Rabbиңди кандай жақшы көрөсүң? Канчалык даражада жақшы көрөсүң? Ошонун микъясында. Sen Allah Taalаны кандай жақшы көрсөң, Allah Таала сенди ошондон да жақшы көрөт. Allah Taala сага бардык мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Сага ибадат кылууга мүмкүнчүлүктөр берет. Жолдоруңду ачат. Мына ошо менен ар ким өзүнө сураш керек. Мен Аллахты канчалык даражада жақшы көрөм? Allah Taala менди андан да жақшы көрөт деп. Аллага мен кылып жаткан амалдарымдан разы жокпу билбей атамын. Аны билбейбиз. Биз шариатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн жол менен кете беребиз. Кантсе Аллах Таала разы болот, кантсе Аллах Тааланын ачуусу келет, бизге пайгамбарыбыз шариатты үйрөтүп берди. Ханафи мазхабында башка алымдарыбыз үйрөтүп берди. Качан Аллах Тааланын разычылыгын табасын, ошол амалдарды аткара беребиз, иншалла, анын жоогун бейиште көрөбүз. Ар бир ишибизди шариатка ылайык кыла берсек, иншалла Аллах Таала бизден разы болот. Кантип зээнди ачса болот, жолдорун айтып кетиңизчи дейт. Зээнди ачуу боюнча ар кандай пикирлер бар. Эң негизи эле бул таркул мааси. Күнөөлөрдү таштоо зээнди күчөтөт. Арам нерседен көздү сактоо зээнди күчөтөт. Ошон үчүн имам Шафииде дайыма мисал келтиребиз, شكوت إلى وكيع بن جراح شكوت إلى وكيع سوء حفظي أرشدني إلى ترك المعاصي. Meni günöөнү таштоого жол көргөздү. Мен жаттоом начар болуп атканда Ваки ибн Жаррахка барып айтканымда günөөнү таштагын деди. Günөөнү таштасак зээнибиз күчөйт иншалла. Экинчи маселе анча-мынча табиптер, медиктер да сунуш кылган нерселер бар. Бал жесе адамды зээни күчөйт. Балык жесе дейт. Эми ар кандай пикирлер бар. Ал деген нерсе адамдын денесин, кан жүзүсүн жакшы кылат, адамдын зээни, денсаулыгы жакшы болот иншалла. Анан кээде голосовой жөнөтүлгөндөргө жооп бербейбиз. Биз айтканбыз, голосовой жөнөтүлгөндөргө жооп берилбейт. İmam elдің алдына чыгып намаз окуп жатканда буту микробтан чыгып туруш керек, өкүмү кандай? Михрабтан болса керек, İmam elдің алдына чыгып намаз окуп жатканда буту михрабтан чыгып турушу керек. Михраб деген нерсе биз намаз окулганда жүздөнүп окуй турган мына михраб. Михраб деген нерсе согуш боло турган орун. İsim makan. Бул жерде шайтан менен согушабыз. Ошого биздин китептерде бар, михрабтын ичине кирип кетүү макрух болот, имамдын. Ал кандай михрабтын ичине кирип кеткен, бияктагы адамдар имамдын намазынын абалын көрбөй калат. Ошон үчүн муну бир аз неме, муну нерде болгондо, он жактагы адамдар да имамдын абалын көрүп туруш керек. Ошого михрабка өтө кирип кетпестен, михрабтан чыгып окуш керек. Мына бери карак туруп, жамааттан бөлүнүп, өзүнчө бөлүнбөстөн. Устаз ушул сабактан пайда болгон соопту өтүп кеткен туугандарга багыштаса болобу? Биздин ар бир жакшы кылган амалыбызга Аллах Таала соопторду берет. Кыяматта өтүп кеткен адамдарга керектелчү азык бул сооп, жакшы амалдар. Эми бир адам бир сооп иш кылгандан кийин ал соопко ээлик кылат. Кандай эле бир нерсени сатып акчага ээлик кылгандай эле бир амал жасасаң, адам ошол амалына жараша сооп кылып, ошол соопко ээлик кылат. Мисалы Куран окусаңыз, ар бир аятка канчадан сооп берет? Окудуңуз, сооп көбөйдүбү, сиздин мүлкүңүз болот. Ошол мүлкүңүздү өткөн адамга берсеңиз, ал андан пайдаланат. Анан кээбиктер өлгөндөргө Куран окуса болбойт, пайгамбарыбыз окуган эмес. Сүрөтүндө окуган эмес. Бирок сообун жеткизе болот да.
садака жөнөтсө болот, анын атынан ажылык кылса болот, хадистер бар. Эми Куранда ошондой эле. Буну муштахид мутлактар, чоң алымдар Куран окуса, адамга сооп берилет. Ошол соопту өткөн адамдарга, тирүү адамдарга деле. Азыр сиз муктажсызбы соопко? Бул дүйнө сооптун эгин зары. Акыретке даярданат. Бул муктаж болуп атасыңбы? Бирөөгө 1000 жолу истигфар айтып, соогун досума багыштадым. Анын кандай эле 100 сом, 1000 сом шотуна которуп ийгендей эле. Эйлик кылдың, эйлик кылгандан аны каалаган адамыңа белек кыла аласың. Ошондой эле биздин кылып аткан сабагыбыз дагы сооптуу иш. Кудайдын жолун, динин таркатуу. Ушул соопту башка бирөөгө багыштасак болот. Иншалла бүгүнкү сабагыбыздан пайда болгон сооптор Аллахым сооп берген болсо, ошону өткөн устаздарга, чуба устазга, жана башка мусулман бир туугандардын бардыгына, ата энелерибизге өтүп кеткен рухтарына бассын. Устаз кабырда адамдын азабы жеңилдей жагында. Жок, ал башка маселе. Кабырдагы азап ал ошо кылган күнөөсү үчүн. Бул сооп кыяматта мизанга коюлуп, тартылып, анан бейишке кетесиң, тозокко кетесиң, ошол мезгилде керек да. Устаз имам Матуриди рахматуллах, устаз азыркы заманда алым ким? Номер 1 дейт. Бул суроо мурда берилгенби? По-моему, берилген булчу. Устаз, сиз бизге сабак бергенде, дарс айтканда рахат аласызбы дейт. Кыйнап атабыз сизди? Жок. Сен өзүң рахат алып атасың, биз чарчап атабыз дегендей болду. Өзүң кандай сезип атасың, биз чарчап кеттик сен сабагыңан дегендей. Мен чындыгында шарият илимин бергенден рахат алам, китеп окугандан рахат алам, эс алам. Менин ишим ушу. Бул сабак эртең менен сабак болот дегенде сүйүнүп баштайм жанагы. Биз алхамдулилlah. Сабактан рахат алам. Устаз, балага сүйүнчү акчаны депозит салып, чоңойгондо окуусуна жумшаса адал болобу дейт. Сүйүнчү акча, мамлекет тарабынан сүйүнчү акча берилсе, ошону депозитке салып, депозит бул көбөйүп турат. Ошону жөн коюп, кийин чоңойгондо алса болобу? Депозиттин эки түрү бар. Депозит арам депозит, анан шариятыбыздагы адал. Аны мудараба дейт. Азыркы мезгилде көптөгөн банктарда ислам терезелери ачылган. Ошол жерде азыр мен ошол М-банкка советке, исламий советке ошол жерге мүчө болдум. Ошол жерде биз маселелерди карап, мурабаха, рассрочка, азыркы биринчи маселе, рассрочка, шарият жолу менен элдерге рассрочка. Барып бир нерсени аласың, банк сенден сатып алып берет, машина алганы бардыңыз, машинени сизге банк сатып алып берет дагы. Өзүнүн баасы $10,000 болсо, банк ошого өзүнүн акчасын кошот. Сага сен 3 жылда төлөп бересиң аны, бөлүп. Машинени айдап жүрө бересиң. Банк сага ошол сага 3 жылга бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн өзүнө ак алат. $10,000 машинаны $12,000 сатуусу мүмкүн. Аны эсептейт, айда өзүнчө эсеп бар. Анан ошентип алсаңыз, шариятка ылайык, ошону биз карап чыгып атабыз, иншалла жакшы болот. Эми ошондой депозит азыр бизде мудараба деген нерсе бар. Акчаңызды саласыз. Мудараба деген соода ушундай, эки тараптан болот. Бир тараптан акча болот, экинчи тараптан иш болот. Мен акчаны гана беремин, башка адам аны иштетет, анан түшкөн пайда болгон акчаны келишимдин негизинде бөлүп алат. Бул мудараба. Шариятыбызда уруксат болгон соода. Мен мисалы үчүн азыр соода кылганга мүмкүнчүлүгүм жок. Акчам болсо мударабага берип коем, өзүм сабак берип жүрө берем, бирөө иштей берет, түшкөн акчаны келишимдин негизинде кээ бөлүп алабыз. Эгер күйө турган болсо чогуу күйөбүз. Бирок ошол күйгөндү да каралат. Эмне себептен күйдү? Амрун самауийин, сактануусу мүмкүн болбогон бир ишке башуруп анан банкрот болдубу же кышта майка сатып алып келип алдыбы? Каралат. Эгерде иш кылуучу адам туура тадбир кылбастан болсо, аны ишчи жооп берет. Бирок жолдо келет, машина күйүп кетти, товар. Бир нерсе болду, авария болду. Кандай мезгилде кырсык да тең. Эми ошондой жерге салынып, акча көбөйсө дурус болот иншалла.
ошондой депозит исламий депозитке же болсо мударабага берип коесуз. Ал көбөйө берет, 25-ке чыкса, өмүр узун болсо эмне болот? Акчаны алып жыргайт, үйлөнөт. Өзүм курактуу жаш бала менен тааныштым дейт. Көп көрүшүп турабыз эми. Кудайга ишенбейт экен. Кантип динге тартам? Жакындарыман сунуш сурадым, алар айтышты, анын суроолоруна илимиң жетпей калат дешти. Бул кыз окшойт. Өзүм курактуу жаш бала менен тааныштым дейт. Же болсо доспу. Эки сүрөтү тең. Бир адам менен таанышыптыр, көп көрүшүп турабыз дейт. Мамилеси бар экен, жакшы. Кудайга ишенбейт экен. Кудайга ишенбегендик бул илимсиздиктен эле болот. Илимдүү, маалыматы бар адам, диний маалыматы, ага түшүндүрүп берсең, ал Кудайга ишенбей коюу мүмкүн эмес. Ошону катуураак какыс-кукус кылып койсоң, Кудай деп калат. Адамда өзүндө бир жүрөгүндө бир нерсеге сыйынуу бар. Ошону таппай кыйналып калат да. Ана мен атеистмин. Кече бир программаны көрдүм YouTube'да. Келип калды. Сурап атат, сен кимсиң? Атеистмин, мен православмын, мен мусулманмын, атеистмин. Атеистмин деп атканын өзү эмне деп атканын билбейт. Өзүң ушинде басып жүрөсүң, Кудай рызкыңды берип, жеп бияңан чыгып атат, ана мен атеистмин дейт. Кудай Таала кандай сага мүмкүнчүлүк берип атат, кантип ден соолук, кантип мен жаралдым дегенде ойлонбогон адамдар. Аларга илим берилсе, маалымат берилсе, дават кылынса, %99% динди кабыл кылат иншалла. Ошого эгерде Кудайга ишенбесе, аны динге тартууга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, илимий чогулуштарга алып келиңиз. Же болбосо бир илими бар адамга барып тааныштырыңыз дагы, мына ушундай, ушу менен кичинен сүйлөшүңүз, суроолор болсо жооп берсин. Мага келсе, мен суроолоруна жооп берем иншалла. Менин суроом мындай: Куран угуп уктап калса же Куран коюп алып иш кылса болобу, же Куран угуп жатып башкаларга жооп берсе күнөө болбойбу? Алдын ала рахмат дейт. Куран угуп иштеген өтө жакшы нерсе. Куранды коюп коесуз, Куранды укканча башка нерсени ойлобойсуз, Куранды иштесеңиз жакшы болот. Окуганга караганда уккан жакшы дейт Абу Ханифа. Окуганда окуу менен алек сооп бар. Бирок укканда сага бирөө кооз кылып окуп берсе, укканда анын маанилерине терең көңүл бурууга мүмкүнчүлүк болот. Куран коюп уктаса жакшы болот алда. Коюп ошойдун Куран коюлган эми түнү менен Куран коюлуп турса, сонун эми алчы. Куран качан зыян болот? Куран коюлуп аны укпай сүйлөнсө, ошол дурус эмес. Ошого Куран окулуп аткан мезгилде сүйлөбөгөн жакшы. Аллах Тааланын сөзү болуп аткан жерде сен өзүңдүн баасы сөзүңдү аралаштырба. Дароо токтотуп койду, анан сүйлө. Ал эми радио менен чындап окуп аткан адамдын айырмасы бар. Чындап Куран окуп атканда аны угуш важип болот. Радиодон же болбосо запистен уккан бир аз жеңилирээк болот. Анын өкүмү ас-сада дейт, жана жаңырыкка окшош эле. Кээ бир алымдар айтат, эгерде телефондон, видеодон сажда аяттарын угуп калса, сажда кылыш милдеттүү эмес десең, көпчүлүк алымдар милдеттүү эмес дейт. Көпчүлүк алымдар дегени Ханафи алымдар, муасир алымдар. Кээ бир алымдар айтат, мен дейт сен шейх неменин Хиндистани дамыланын үнүн угуп калдым. Ошентип бир дамыла менен экөө талашып калып айтыптыр. Ал дамыла эрежелерге салып не дептир? Сажда сафкы кылуу милдеттүү эмес дептир. Хиндистанин дамыла милдет дептир. Анан экөө бир жерде отуруп калганда Хиндистанин дамыла айтыптыр. Хиндистан дамыланы билесиңер, биздин устаздардын баардыгынын устазы. Сиз ушундай деп айтыпсыз, ушундай деп айттым. Эми экөөбүз тең өлдүк, Аллахтын астына бардык дейт. Аллахтын астына барганда сиз эмне деп жооп бересиз, мен эмне деп жооп берем? Мен жооп берем дейт. Сенин каламың, сөзүң болгон жерде уктуу, мен сажда кылышты милдеттүү дедим, адамдар сажда кылсын дедим. Сиз эмне дейсиз? Дептир. Эми бул негизи атифи жанагындай маселе, алымдар өздөрүнүн пикирлери бар бул маселеде. Ал мухим окулуп атканда,
тирүү азыр жакшы болду. 24 саат Кыргызстанда биринчи жолу Куран окулуп атат. Сону туз эфирге болуп. Эми бул динибизде бир көргөзүлгөн нерсе эмес, бир жакшы нерсе. Куран окулуп атат. Андан пайда болгон соопторду биздин устаздарыбызга, кыргыз элине дуа кылып тилек кылсак жакшы болот иншалла. Ошондой тирүү окуп аткан мезгилде окуш важип болот. Анан беркинден бир аз маселе жеңилирээк. Ошондо эки абалда тең эле же токтотуп коюш керек сүйлөгөндө, же окуп аткан жерден сыртка чыгып анан сүйлөшкөн жакшы болот иншалла. Төрөй албай жүргөн аялга бүркүттүн боор отун жаласа, боор өтүн жаласа жакшы дейт. Негизи бүркүт адалбы? Бүркүт бизде жырткыч, тырмагы бар, канаттуу болуп арам. Жегенге болбойт. Бизге пайгамбарыбыз тиши бар, анан махлап жанагындай чеңгели бар нерселерди жегенге болбойт деген. Бүркүт арам болот. Эми төрөй албай аткандар бүркүттүн боорун, бөйрөгүн жаласа балалуу болот дегенди билбейм мен. Канчалык даражада медицинага туура келет билбейм. Бир жөнөкөй эле бир немелерден болушу мүмкүн. Балалуу болуштун өкүмү эмне? Сүннөт. Арамдан алыс болуу эмне? Фарз. Şu дуа кылып тилек кыла бериңиз иншалла, адал нерселерден шифа издей бериңиз иншалла болот эми. Биринчиден ол бүркүттүн бөйрөгүн боорун каякта табасыз. Өзү боор бүркүт кымбат болуп атса азыр. Ал ошо бүркүттү сатып алып боорун жалагандан көрө ошол кеткен акчага медиктерге берсеңиз иншалла пайдасы тиет иншалла. Мүмкүн медиктер сизге жакшыраак жооп берер. Уста замзам сууну чай кылып кайнатып ичсе болбойт деп угуп калдым. Ушул чынбы жана эмне үчүн? Эмне болду? Замзам сууну биз Меккеде жүргөнүбүздө замзам дайым үйүбүздө болду. Алхамдулилла, ошо канча жыл жүргөн болсок, замзам менен гана суу ичтик. Бирок замзамды тамакка, чайга да кошуп көрдүк. Окшошпойт. Тамакка болот, шорпо-порпо кошсоң боло берет. Бирок чай окшошпойт. Чайы капкара болуп калат. Чайы капкара болуп калат. Бизде 30 секунд калыптыр. Азандан кийин дагы жооп бересиз. Чайы капкара болуп калат. Ошон үчүн аны ичсе болбойт деген тыюу жок. Болгону чайы жакшы болбой калат. Ошондон улама айтылган, чайы жакшы болбой калат. Анан ошону жөн ичсеңиз сонун болот. Холодильникке бир аз коюп койсоңуз, охо, машалла, сонун болот. Анан жөнөкөй таза суу менен эмне кыласыз? Чай кылып иче бересиз. Бисмилла. Азандан кийин кайра суроого жооп беребиз. Ли вархамни ва'фу анни варзуqni деген зикир туурасында айтып бересиз. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуаларынан болуп, мааниси Аллахумма гфирни, Аллахым мени кечиргин дегени. Вархамни, мен өзүң мээримиңе алгын дегени. Ва'фу анни, кечиргин. Варзуqni, мага рызкы бергин деген маанидеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы. Салам алейкум. Азыркы мезгилде кээ бир адамдар муфтиятка каршы сөз айтып жатышат. Муфтиятка жана алымдар кеңешине сакал жана паранжы маселесинде сиздин оюңуз дейт. Биз муфтиятка, муфтияттын билдирүүсүнө жана алымдар кеңешинин билдирүүсүнө баш ийишибиз милдеттүү. Өзүбүзчө муфтиятка каршы илимдүү болуп, же болбосо аллама болбой, алымдар кеңеши бир билдирүү жасадыбы, ошол билдирүүнүн аркасынан ээрчигенибиз жакшы болот. Себеби биздин башыбызда ошол алымдар кеңеши менен муфтият. Ошолор карап чыкты, сиз окуган китепти ал деле билет. Айырда жөн адамдар отурган жок, алым адамдар бар, Египеттен окуп келген, башка жерден, бир жерден, жергиликтүү алымдардан. Şu siz kүйгөнчөлүк эле исламга ал деле күйүп атат алар деле. Ошого биз муфтиятка жана алымдар кеңешинин чечимдерине баш ийүүбүз милдеттүү. Болбосо күнөөкөр болосуз.
Said Nursi cemaatindagi bir adam aytат. Asır namazının 2 vaktısı var. Biz ertere okuyubuz deyt. Suro, eğer men 5 namazın kechiktirip okusam, oşol taksir aytkan asırdın uvağı kirip kalsa 5 namazı kaza bolup kalabı. Said Nursi деген çoğun alım Şafii mazhabındagi sopu kişi olgan. Atatürk'e en köp katıl turgan şul kişi olgan. Şafii mazhabında sopu adam. Özünün bir pikirleri var maşallah, oşonu koldogan cemaatlar var maşallah. Kitaplarını okusa болады inşallah. Mende Türkçesi dağı, Arapçası dağı var. Okup koldanabız. Asır namazının 2 vaktısı var deptir. Mümkün siz 2 vaktıсын tuura эмес түшүнгөн болушуңуз мүмкүн. Asır namazının çındığında 2 vaktısı var. Kaysı vaktısı? Asır namazının mustahab vaktısı var. Asır namazının makruh vaktısı var. Asırga azan aytılгандан keyin namaz okup makruh vagına çeyin kалтырбастан asırda okuş gerek. Makruh vakытка girip kalsa, oşol mezgilde asır okusanız namazınız makruh menen durus bolot. Şul 2 vakıtta aytып atkан болуусу мүмкүн. Birinci vakıtta okup makruh vakıtка kaldı. Makruh vakıtı kaçan başlanat dese, gündün çoğulası gözünüzdü uyaltpay kalgan mezgil bul asır namazının makruh vaktısı. Oşol mezgilge kalıp kettiңiz, sebep menen kalıp ketsеңiz, anda makruh emes. Sebep menen kalıp kеттиңиz, namaz okuy албай жетишпей kaldınız. Jada kalsa bizim kitaplarımızda aytılınat, asır namazının 1 reketini okugandan keyin gün batıp ketти. Şam namazı girip kaldı. Kalgan namazınızdağı 4 reket, 3 reketlik folta okup koyuyorsunuz, asırınız esep. Asırınız esep. Sizde emese asır namazının Şamga azan aytkan asır bütüş gerek. Bирок 1 reketini okuganga жетишип калып gün batıp kete turgan bolsa, kalganını okup koyarız, oşol günü asırda okudunuz, bирок makruh vakıtta okup kaldınız. Uşul 2 vakıtta aytып atkan bolуусу мүмкүн. Andan keyin dagы Abu Hanifa менен özünün şakirtlerinin ortasında talaş var. Gölökönün 1 jana 2 bolуусу. Biz oşo Abu Hanifa'nın sözüne fatva berебиз. Bul kişi Şafii mazhabında alardıkı biraz erterak bolot. Bizdeki asır biraz geçirak bolot. Eğer Şafii mazhabındagı joldu karap Said Nursi'nin şeyhtin sözünü alıp atkan bolsa, al kimde Şafii mazhabında. Hanafi mazhabında biraz geçirak bolot. Emi biz kimge başı işimiz gerek bolot? Muftiyatga başı işimiz. Muftiyatta kaysıl vakıtga geldi, jolsa Nasihat Media kaysıl mezgilde Hanafi mazhabının asırı girdi dese, oşol mezgilde okuyuz. Emi başka jaka barıp kaldınız. Şafii mazhabında amal kılıngan jerge barıp kaldınız. Cemaat menen soğuk alıuunu kalap atasiz. Malaziyaga barıp kaldınız, Indoneziyaga barıp kaldınız, Saudiyaga barıp kaldınız. Asırga azan aytты. Ne kılasiz? Oşolor menен koşulup okuy beresiz. Al mezgilde sizin namazınız durus bolat. Sebebi cemaat menen okuşu. Bирок жок men Hanafi mazhabında okugan jakşı göröm, men soğuптун кереги жок deseniz siz akыңыз. Bирок cemaat menen Kaabaga barıp turup asır namazını okuy kalasың da. Oş koşulup okuy beresiň. Sebebi mujtahadun fi. Agada ijtihad kılıngan. Mujtahadun fihi, ijtihad kılıngan nemelerge zarılçılıklarda amal kılsa bolat inşallah. Al emi Kırgızstanda je bolbosa atayın Hanafi mazhab neme fatva berilgen jerde, oşol jerdegi azanga көңүл buruşubuz gerek. Men jakında turmuşka çıktım. Turmuşka çıkkandan keyin oronup algam dedim. Maşallah sonum boluptur. Ata enem özümdü ayabay karşı boluştu. Ata enem özümdün ayabay karşı boluştu dedi. Emi şunday ata-eneler var da kızlarının жоолук salınganına emes, günөө kılganına sүйүнөt. Sonunda kızınız жоолук salınıp Kudayдын buyruğunu atkarıp atkan bolsa sүйүнбөйсүзбү ata-ene? Sүйүнбөйсүзбү? Emi maalumat жетпей калган жанагы депутат аялга окшогон ата-эне да бар болушу мүмкүн да. Бирок siz turmuşka çıkkandan keyin bir ereje unutpаңыз. Ata-enеңизден күйөөңүздүн акысы жогору турат. Bu adam bilbeydi şunu. Ata-enеңиз bir nersege buyruk kılsa, kүйөөңүз başka nersege buyruk kılsa, kүйөөңүздү uğuşuңuz milletli болады. Emi sizdin milletlemeniz ata-enеңизден da kүйөөңүздүн milletlemesi jogorу турат. Oşon үчүн айтылат, эгерде ata-enesиникине барып келейин dese, kүйөөсү жөнөтпөсө, ayal barганга durus emес. Geçse günokör болады.
Бирок ошол эле мезгилде күйөө дагы ата энесине дайым жөнөтүп турушу милдеттүү. Барып ата энесин не кылып туруш керек? Зиярат кылып туруш керек. Эми ата энеси каршы чыгыптыр. Каршы чыкса Аллахым разы болсун. Мен силерди жакшы көрөмүн. Мен Кудайдын жолуна түштүм деп айтыңыз. Апам мени кечип кетти деди. Эми эмоцияга алдырып кечпейт. Эненин кечкени өтпөйт. Ата бир аз коркунучтуу, Эгер ата кечип ийсе, аны да карап көрөбүз. Ислам шариятын билген, имандуу, инсафтуу ата боло турган болсо, ошол ата кечип кетсе бир аз коркунучтуу. Анан ти коммунист атага анча кыжалат болбош керек. Бирок күйөөм поддержка берип чечпе деп. Күйөөңүздү коюңуз иншалла. Болду. Ата энеңизге бир айда барып, белек бешкек менен барып, башын өп, куттуктап келе бериңиз иншалла. Алар да bir gün hakikatты билет. Кудай Таалам жолуңузду бекем кылсын, берекелүү кылсын, бекем кылсын. Баары жакшы болот деп деди. Баары жакшы болот иншалла. Кичине вакыт өтсүн. Күйөөңүздү кое бериңиз. Siz eng туура жолдорсуз. Кудай сүйгөн жолдорсуз иншалла. Ата энеңиз иншалла жакында сизге көнүп калышат, сизди кечиришет. Ата энем чечкен деп, ата энем чечкин деп ата чечпеген үчүн кечип кетишти. Жок, эчтеке эмес. Эртең кайра өзүнө келип калышат. Чечпеңиз иншалла. Өтө туура жолдосуз. Кудайдын берекеси эмес. 1 минут тамыла. Башка жерлерде 10 минут кармайт экен сабакка. 1 минут тамыла. Машалла. Суроолор аябай көп экен. Жетишпей калат экенбиз. Макул эми. Bunun bardığın okuyuza жетишпей калдым. Ve sallallahu teala hayra halkı Muhammed ve ala alihi ve ashabi ajma'in. Amin. Allah Taalam şul algan ilimlerinizi berekeli ilimlerden kılgın. Bergen cevaplarınızı tuğra kılgın. Adaşkan bolsoң tuğra jolda özüň görsötkün ya Rabbul alamin. Şul jerde savab ugam dep, namaz okuyum dep kelgen har bir musulman insanın yüreğinde jakşı niyetlerini Allah'ım kabul kılgın. Günölerini keçirip, iki dünyada baktılığı kılgın. Bir rahmetke ya Erhamer Rahim. Allah'ım razı olsun.